Баткендеги окуялардан кийин ар бирөөбүздүн жүрөгүбүздө чыныгы патриоттук сезимдер ойгонду деп ойлойм. Баатырларыбыздын жаткан жерлери жайлуу болсун. Эми ушул жоготуулар жөн болбосун десек, кайрадан даярданышыбыз керек. Туура чечим кабыл алышыбыз керек. Популисттерди, алдамчыларды, жегичтерди жок кылышыбыз керек. Эми политика жөнүндө кеп кылбай эле коеюн, айтчу нерселер көп, суроолор көп, эмнеге, кантип, аны баардыгыбыз эле көрүп жатабыз. Эң негизгиси туура чечимдерди кабыл алып, өлкөбүздө тынччылык болсун десек, даярданышыбыз керек. Ал нерсе колубуздан келет деп ойлойм.